Туугандарым мага чалышында утукташып айтышып. Чоң энесин улуттук валютадан көргөн Курманжан датканын кыбыралары төбөсү көккө жеткенче Алай ханшасынын урпактары экенине сыймыктанышат. Ал Адыгененин Муңгуш уруусунан болгондуктан азыркыга чейин урпактары тараган аймактардан келип туугандашып табышууну каалап издегендер бар. 5 баладан тараган балдар Алайда, Каракулжада, Үрүмчүдө, Алтайда, ал тургай Ооганстандын алыскы аймактарында да отурукташкан. Уулдары Абдылдабек менен Асанбектин чеберелери учурда Бишкекте турушат. Байманаттын урпактары деп буагында ушундай куугунтук алып 86-жылга чейин биз дагы айчыдан айбыгат элек. Апам тирүү кезинде ошо Советтер Союзунун акыркы жылдарында 300дөн аштык биздин урпактар деп. Бир эле менин атам урпактары 300дөн ашып калды дечеле. Ошондуктан Алымбек датканын 5 баласынан азыр тарагандар өтө эле көп. Тарыхчы Кыяс Молдокасымов Ташкенттеги архивден Курманжан датканын орустарга жазган каттарынын жана өз колу менен мөөрү түшүрүлгөн иш кагаздардын көчүрмөсүн алып келген. Анда араб аривиндеги каттын түп нускасы менен орус тилине котормосу бар. Маанисинде Камчыбекти даргасууда анын ак экени, Алымбек датка менен анын балдарынын өз элине чыккынчылыгын кылбаганын далилдеп жазылган. Тарыхта Курманжан датка кайраттуу, эрктүү аял катары калганы менен жолдошу Алымбек даткадан, уулдары Абдылдабек менен Батырбектен айрылган аз келгенсип, Камчыбекти даргасылып жатканда жүрөгү сыздап, кан жуткан оор тагдырын көпчүлүк биле бербейт. Курманжан датканы андай жазганына карабай, Курманжан датканы ушунчалык аброюн түшүрөбүз деп, падышалык орусча Камчыбекти даргасып, Махмутбек менен Мырзапаязды Сибирге сүргөнгө айдап, ал жакта 2 жыл жүрүп анан кайра Курманжан датканы ушул каттары аркылуу кайтып келген 1897-жылы. Ошон үчүн Курманжан датканын бул өмүрү да өтө трагедиялуу болгон, бир чети аябагандай даңазалуу болгон. Эң алгачкы Кыргыз сомунун түптөлүшү өлкө эгемендик алгандан кийинки 1993-жылы башталган. Анда атайын жумушчу топ Курманжан датканы 50 сомго чагылдырууну бир добуштан колдогон. Андан бери 50 сомдук купюра 4 жолу жаңыртылды. 50 сомдук банкнотабыз дагы бара-бара жаңыланат, жаңы сериясы менен чыгат. Бул абдан баягы орусча айтканда плавный метод менен өтөт. Себеби дегенде бул азыркы 4-өркүндөтүлгөн сериядагы колдонуп келаткан банкноталарыбыз эскилиги жетип, анан жүгүртүүдөн алынганда жаңы банкноталар басылып чыгарылат. Датканын өмүр таржыбалында болгону 2 сүрөтү бар. Анын бирин Ош уездинин кызматкери, экинчисин финляндиялык полковник Карл Маннергейм тарткан. Учурда Бишкекте Курманжан датканын эстелиги, анын атындагы көчө бар. Ал эми Ош облусунун Алай районундагы Гүлчөдө атайын музейи жаңыланган. Улуттук валюталарда кыргызды даңазалаган улуу инсандар менен катар ар бир облустагы атактуу жерлерде акча бирдикке түшүрүлгөн. Анын сапаты эл аралык талаптарга толук түрдө жооп берип, көп сынактарда кыргыз сому кооздугу жагынан өзгөчөлөнүп, алдыңкы орундарды ээлеп келет. Элиза Нурматова, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.